Anken sizdin de bir tuğanınız var, elestetiniz, garanti vermeyin. Bu busik kırsıkka uçurabasa da bu busikti bir süzükletse, men kalabay sizdin bir tuğanınızga bir 25-30 yıl murun ötüp ketken bint menen kolun oroп turup, anan keyin 8 yıl ötüp ketken darını oğuzuna salıp aspirindi verip atkan men kalabay etenen. Çында, сөзсүн ачыгы да. Азыр профиль түшүндүрүшүн жүргүздүк, бирок аткарбаса биз чара колдонгонго муктажбыз. Уже сроктор өтө баштап, эми сиздики башкаларга караганда более намного лучше деп айта алам да. Мына көрдүңүзбү, уже мына окулбай калыптыр ужечи. Даже өзү менен келген аптечка экен, Германиядан бери. Бул кайсы жылкы машина? Азыр. Менин жылы канча? 2000 жылкы, вот 26 жыл болду. Бирок ичин жаңыртып туруш керексиз да. Ар деме калат да. Сөзсүз түрдө караңызчы, могуда кийди аябайчы. Бул деле сиздики деле ошондой эле го дейм. Жок, өтүп кетиптир ужечи. Срогу деле азыр караңчы. Срогу 05 дейт, 2018 дейт. Уже 2018 это 8 жыл өттү уже. Жылдын астында баягы бир направление эле наркы направлениядан киши көбүрөөк болот. Билесиздер, всегда бир окшош боло бербейт. Анан биздин баягы биринен баштап 12 январга чейин өзүңүздөр билесиздер, баягы дем алыш күндөр болуп атат. Дем алыш күндөрүнө байланыштуу элдин агымы баягы шаарда ички миграция бар, ошондой эле эс алгандар бар. Келип Каракол шаарына келип алып эс алып кеткендер да бар да. Автоунааларды да даярдаш керек. Даярдап, техникалык абалдарын даярдаш керек. Эми биринен 12-сине чейин болгондо ошо жаңы жылдын астында машинабыз бузулуп калды, печкам иштебей калды, чыкпай калдык деп туруп андай кылбаш керекпиз да. Аманат ошо графикте жазылдыңыздарбы, аманатка кыянаттык кылбай, жашынакай обслуживать этип берейин деди. Бир жылдары фактылар выявлялось да, бар бушта бекинип алып, эптеп бааны көтөрүлгөндөн кийин анан чуркап келип айдап чыккандар учурлар болуп атты. Анан эптеп нар жакта туруп шаардын бурчунан баягы жанагы өйдөрөк бааны коюп алып заказ менен кеткен учурлар болуп атты. Сиздерде жоопкерчилик чоң. Жеңил автоунаада 5 адам боло турган болсо, сиздерде 17-18 адамдан бери баягы ичинде болуп атат. Хорошо байкелер. Сиздерден сураныш, ошол багыт боюнча да жакшы иш алып барып коелу, маселе болбойт. Жолдорго кул эмес, таш эле чачат. Кеп ар бир адам өзүнүн функционалдык милдетин так аткаруу. Депода жолго себеп аткан депода ошол жумушка келди да, мамлекеттен акча алып атат да, мамлекет бөлүп берип атат да, ошол ишин так аткарсын. Болду. Биз башкасына киришпейбиз. Так аткарсын, туурабы? Кум деп берилүүбүз, значит кумду сепсин, ташты сеппесин. Да, действительно талкалап атат. Ошону да биз эске алабыз.